Assalamu alaikum урматтуу багыттуу каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 22 июл 2022 жыл. Биз өзүбүздүн алма багыбызда алмаларга азык салуу менен элекпиз. Быйыл түшүм аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Бул алмаларга эрте жаздан бери жалбырак аркылуу эле азык берилип келатат. Түбүнө көңдө салынган жок, амафозда салынган жок. Негизи аларды салса жакшы болот. Ошондуктан биз азыр кышына дагы 1,5 ай убакыт бар. Ошого биз селтире салтабыз. Бул лопатка Кытайдан келди. Кытайдан эрте жазда заказылганбыз. 4 ай дегенде биздин колубузга келип тийди. Бул аябай ыңгайлуу экен. Азык заттарын салганга ошо ишти да жеңилдетип 2-3 эсе ишти жеңилдетет экен. Муну кандай кылдığını сиздерге бир көрсөтүп койсом. Бул жерге 3 килограммдан көбүрөөк азык салынат экен. Буну лопатканы тееп туруп эле буну көтөрө турган болсок, бул жактан түшө берет. Аябай ыңгайлуу, жеңил, ишти дагы жеңилдетет экен. Бул лопатканы сиздерге дагы сунуштайт элем. Аябай ыңгайлуу, ишти да жеңилдетет. Кытайларга таң калбаган ыңгайлыгыбыз жок. Бунун келиш баасы бул жага келиши менен 2700 сомго колубузга тийди. Курт парчага каршы 3 жолу дарыланды. Алмалар Кудайга шүгүр таза. Булар дагы чоңоет. 1,5 айдан көбүрөөк убакыт бар дагы. Акыркы жолу кече куртумда чачтым. Азыгын кошо беришиңиздер керек. Эмне дары чачсаңыздар дагы азыгына каршы Скогрин Амино деген белгиянын дарысын бердим. Азыркы учурда куртка каршы чачпасаңыздар, бул алмалардын сабагын жеп алмалары жерге түшүрөт. Болбосо быйыл уланган алма акыркы сорттогу Golden Delicious деген сортундагы алма. Ушунча өсүп калды. 1 ай мурун нол жеринен кыркылган. Мындай кыркпай турган болсок, бою 1,5 метрге чейин өсүп кетмек. Ушул жерден кыркылды. Мынандай болуп шактап чыкты. Сиздер менен багыттуу каналы болду. Каналга катталганды унутпаңыздар.